Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Кайрадан география сабагы. Урматтуу окуучу достор, силер келечекте ким болгуңар келет? Мен кичинекей кезимде дүйнөнү бүт айланып чыккан саякатчы болгум келчү. Бирок ал кыялдарым ишке ашпай койгон жок. Бүгүнкү күндө география сабагында силер менен биргеликте бүт дүйнөнү кыдырып чыгуудабыз. Анын ичинен Кыргызстанды дагы. Анда эмесе даярбызбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Кыргызстандын физикалык географиясы 8-класс. Мугалим Бактыгүл Жапар кызы. Урматтуу окуучулар, бул сабакты баштаардан мурун мен силерге суроо бергим келип турат. Бул суроо өтүлгөн тема боюнча. Кыргызстандагы бөгөлмө көлдөрдүн эң көркөмдүүсү жана ириси. Бул көлдөн Кожо Ата же болбосо Тоскоол дарыясы агып чыгат. Чаткал жана Атойно кырка тоолорунун тутумдашкан жеринен орун алган. Көлдүн эң терең жери 234 метр. Суроо: бул кайсыл көл жана кайсы провинциядан орун алган? Жооп: Сары Челек көлү, түштүк батыш Тянь-Шанда. Эгер силер да ушинтип ойлонсоңор, анда азаматсыңар. Демек, биздин мурунку сабагыбыз сиздер үчүн түшүнүктүү болду деп эсептейбиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү өтүлө турган жаңы сабагыбыздын темасы. Алай Түркістан провинциясы. Демек, биздин кезектеги провинциябыз. Урматтуу окуучулар, бизге белгилүү болгондой, биз Кыргызстанды эки ири физикалык географиялык областка бөлгөнбүз. Анын бириси Тянь-Шань тоолуу областы, ал эми экинчиси Памир-Алай тоолуу областы деп бөлгөнбүз. Биз буга чейинки өтүлгөн темаларыбыздын бардыгы Тянь-Шань тоолуу областы жөнүндө болду. Мындан ары Памир-Алай тоолуу областы жөнүндө өтмөкчүбүз. Памир-Алай тоолуу областы эки провинциядан турат. Ал эми провинциялар өз ичинде округтарга бөлүнөт. Биздин бүгүнкү өтүлүп турган провинциябыз бул Алай Түркістан провинциясы. Тар суусунун алабынан батышка карай, Ак суунун алабына чейинки Фергана өрөөнүнүн түштүк жагы Алай Түркістан провинциясы деп аталат. Биз картадан Алай Түркістан провинциясынын чек арасын көрүүдөбүз. Ал Алай жана Түркістан тоо кыркаларынын түндүк капталдарын тоо этектериндеги түздүктөргө чейин камтыган. Батыштан чыгышты карай Тажикстандын чек арасынан Кытайдын чек арасына чейин 550 километрге созулган аймак. Туурасы чыгышында 110 километр, батышында 75 километр. Аянты 30.000 километр квадраттан ашык. Түндүгүндө табигый чек ара жок. Өзбекстан жана Тажикстан менен бөлүнгөн мамлекеттик чек ара аркылуу бөлүнөт. Негизги орографиялык бирдиктери Алай жана Түркістан кырка тоолору. Алай кырка тоосу Алайкы өрөөнүнөн Соктун өрөөнүнө чейин түштүгүн карай ийилген жаа сымал болуп 400 километрге созулуп жатат. Орточо бийиктиги 4000–4500 метр. Эң бийик жери Сох дарыясынын суу бөлгүчүндөгү Тамдыкул чокусу. Бийиктиги 5539 метр. Андан кийинки дагы бир ири тоо бул Түркістан кырка тоосу. Түркістан кырка тоосунун чыгыш бөлүгү гана тактап айтканда 150 километрге жакын Кыргызстандын аймагына таандык.
Калган батыш бөлүгү Тажикстан менен Өзбекстандын аймагында. Орточо бийиктиги 4000 метр. Эң бийик жери Аскалуу чокусу. Бийиктиги 5621 метрди түзөт. Мындан сырткары, Түркістан кыркатоосунун системасына Адыгине тоо, Көкчө тоо, Майдан тоо, Кара тоо, Бели сынык жана башка кирет. Ал эми Алай кыркатоосунун системасына Терек тоо, Көк булак, Алай куу, Олокон тоо, Кичи Алай жана Коллектор сыяктуу кыскараак, бирок бийиктиктери кем калбаган кыркатоолор кирет. Алардын бийиктиктери Фергана өрөөнүн карай төмөндөйт. Жалпысынан кыркатоолордун түндүк капталдары жазы жана кеңдик боюнча жайгашкан өрөөндөр жапыс тоолор менен адырлар аркылуу өтүп, Фергананын түздүгүнө түшөт. Климаты. Алай Түркістан провинциясынын климаты континенталдуу, кургакчыл. Фергана өрөөнүнүн түндүгүнөн жана чыгышынан курчаган кыркатоолордун капталдарында байкалган жаан-чачындын бийиктеген сайын көбөйүшү бул жерге мүнөздүү эмес. Анын себеби ным алып келген аба массасынын өткөн жолу Түркістан жана Алай кыркатоолоруна жарыш жатат. Ошондуктан бул кыркатоолордун капталдары боюнча аба массалары көтөрүлбөй жандап кетип, ал капталдар орографиялык көлөкөдө калышат. Натыйжада жаан-чачын аз, климат кургакчыл болгондуктан өсүмдүктөрдүн өсүшү татаал шарттарда жүрөт. Термикалык режими боюнча Алай Түркістан провинциясы түштүк батыш Тянь-Шанга окшошураак. Температуранын абсолюттук минимуму -30 градус Цельсийден ашпайт. Ал эми июлдуку +38 градус. Эң көп жаан-чачын түндүктү караган өрөөндөрдүн төрүндө байкалат. 524 мм. Демек, жаан-чачын өтө көп өлчөмдө түшпөйт. Ички суулары. Агын суулары толугу менен эле Сыр дарыянын алабына таандык. Куршап, Акбура жана Арабансай Кара дарыянын сол куймалары. Исфайрамсай, Шаймерден, Сох, Исфана, Аксуу Сыр дарыяга куюшат. Урматтуу окуучулар, биз Сыр дарыяны буга чейин билебиз. Сыр дарыя Өзбекстандын аймагындагы ири дарыя. Сыр дарыя бул Арал деңизине барып куят. Ал эми Сыр дарыяга кошулган дарыялар же болбосо Сыр дарыянын куймалары булар экөө тең Кыргызстандын аймагынан агып чыккан Нарын жана Кара дарыя. Бул жерде бизге айтып жатат, Куршап, Акбура жана Арабансай Кара дарыяга кошулуп, андан соң барып Сыр дарыяны түзөт. Ал эми Сыр дарыя түзүлгөндөн кийинки кошулган дарыялар бул Исфайрамсай, Шаймерден, Сох, Исфана, Аксуу жана башка. Куралуу булактары кышкы топтолгон кар эригенде пайда болгон суулар, мөңгүнүн суулары жана жазгы жамгырдын суулары. Булардын ичинен мөңгү суулары ири дарыялардын куралышында чоң мааниге ээ. Бул дарыялардын ичинен өзүбүзгө эң жакын жайгашкан бир дарыяны атап өтпөсөк болбойт. Бул Акбура дарыясы. Акбура суусу Кара суу жана Ноокат районунун аймактары аркылуу аккан суу. Кара дарыянын сол куймасы. Узундугу 136 километр, алабынын аянты 2540 километр квадрат. Акбура Ош шаары аркылуу агып өтөт, же болбосо Ош шаарын таак ортосунан аралап
агат. Куймалары: Челкилдек, Кырккечүү, Талдыбулак, Кошмойнок. Булар оң куймалары болуп эсептелет. Ал эми сол куймалары: Диптик суу, Чугам, Талдыбулак. Апрелде суусу кирип, сентябрда тартылат. Негизинен сугатка пайдаланылат. Ош шаарын суу менен камсыз кылган дарыя. Ал эми ушул эле дарыяда жайгашкан суу сактагыч бул Папан суу сактагычы, Кара Суу районунун аймагында. Мөңгүлөрү. Урматтуу окуучулар, биринчи биз мөңгү деген сөздү түшүнүп алсак, буга чейин бизге белгилүү, бирок дагы бир жолу кайталап алайлы. Мөңгү бул жер бетиндеги табигый кар, муз катмары. Ага жылмышуу кыймылы мүнөздүү. Алай жана Түркстан кыркатоолорунун Кыргызстандын аймагындагы түндүк капталдарында 1024 мөңгү бар. Алардын жалпы аянты 872 километр квадрат. Өзгөчө мөңгүлүү өрөөндөр Сох, Исфайрам сай, Ак Буура жана башка. Топурактары. Топурак менен өсүмдүктөрдүн таралышы нымдын жана жылуулуктун мейкиндик боюнча таралышына түздөн түз байланыштуу. Тоо этегиндеги түздүктөр менен жапыз адырлар кадимки боз топурактуу, күңүрт боз топурактуу, чөл жана жарым чөл алкактары 1000 метрден 1500 метрге чейин. Андан бийигирээк 1300-2200 метр. Бозомтук күңүрт жана күрөң топурактуу субтропик ландшафтына окшош талаа тилкелеринин типтери тараган. Өсүмдүктөрү. Алай Түркстан провинциясындагы Токойлуу, Шалбалуу талаа алкагына туура келген бийиктиктерде 2000 метрден 3000 метрге чейин. Түндүк Ферганадагыдай жалбырактуу токой кездешпейт. Бул жерде арча токойлору жаратылыш комплексиндеги эң баалуу компонент болуп эсептелет. Арча токойлору капталдарды эрозиядан сактайт, суу куралуу процессине өбөлгө түзөт жана рекреациялык мааниси бар. Арча жыгачынын өсүп жетилүүсү эң эле жай жүрөт. Ошондуктан кыркылган токойду кайра калыбына келтирүү эң эле узак мөөнөттү талап кылат. Арча токойунун жаратылыштагы жана чарбачылыктагы маанисин эске алып, алар тараган аймактарды корукка айландырып, аярлап мамиле кылуу эң чоң мааниге ээ. 3000 метрден жогору сейрек өскөн жапалак арчалуу субальпы жана кыска чөптүү Альпы алкактары 3600-4000 метр бийиктиктерге чейинки капталдарды ээлейт. Алардан жогору жылаңач аскалуу, кар мөңгүлүү, тоң тараган глициалдык нивалдык алкак кеңири тараган. Алай Түркстан провинциясынын жаратылыш байлыктарынын ичинен жер байлыктары өзгөчө мааниге ээ. Мөңгүдөн башталган суулардын молдугу кургакчыл климатка карабай өрөөндөрдү, тоо этектерин, түздүктөрдү өздөштүрүүгө эжелден бери өбөлгө болуп келген. Азыркы кезде суу жеткен жерлердин баары гүлдөгөн маданий ландшафтка айланган. Тоо этектеринде шаарлар жана айыл кыштактар орун алган. Тоо арасындагы өрөөндөрдө да калк жыш отурукташкан. Бийик тоолору жайкы жайыт катары пайдаланылат. Тактап айтканда, жайлоо катары пайдаланылат.
Урматтуу окуучулар, биз баятан бери экранды карап отуруп, көздөрүбүз талыды. Ал үчүн биз көзүбүз үчүн көнүгүү жасап алабыз. Алгач жогору, андан кийин төмөн, андан соң эки капталдарыбызды карайбыз. Же болбосо географиялык тил менен айтканда, эң алгач түндүк тарапты, андан соң түштүк тарапты, андан соң батыш жана чыгыш тарапты карайбыз. Бул көнүгүүнү бир канча жолу кайталайбыз. Көнүгүү жасап бүткөн болсоңор, анда азаматсыңар. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Тапшырма. Биринчи. Контур картага Алай Түркістан провинциясын түшүрүп, андагы негизги кыркатуулорду белгилегиле. Экинчи. Контур картага агын суулардын аттарын жазгыла. Үчүнчү. Китептен да кошумча окуп, жөнөткөн шилтеме боюнча тесттен өткүлө. Урматтуу окуучулар, ошентип бүгүн Алай Түркістан провинциясын өттүк. Тапшырмаларды өз алдыңарча аткаргыла. Ал эми кийинки география сабагында көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.